Assalamu alaikum. Mekendеш Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге дагы бир кызыктуу бир мотивациялык видео көрсөтөбүз. Буюрса, биздин канал менен бирге болуңуздар. Каналга каттал электер катталып коюңуздар, лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Буюрса, сиздерге бул дагы бир мотивациялык видео болот. Аз да болсо сиздерге бир мотивация болот деген ишеничтемин. Мына өзүңүздөр көрүп турганда, мына тоодо арасы. Сиздер көрүп турган мына дөң, бүт, тала, суу жок. Мына суу жок, эчтеке жок. Ушул жерде мына адамдар ушундай мээнеткеч болуш керек да. Биз даяр жерлер турса дагы, суулуу жерлер турса дагы малина экпейбиз. Мына дыйкандар мынантип капельный орошение менен мынантип кургак талаа жерде, адыр мына таштак жерде ташын терип зерикпей. Мына бул жерде 1 гектар, где-то 1,5 гектар болсо керек. 1 гектарча бар да азыр. Мынантип капельный орошение кылып, мынантип малина эгишти. Мына быйыл отургузган малина. Көрдүңүздөрбү? Мынантип современный неме менен мына бүгүн сугарылыптыр. Капельный система менен мынантип лента менен кылыптыр. Мына чыныгы мээнеткеч неме деп ушуларды айтсак болот, дыйкандардычы. Канчалаган жерлер жатат Кыргызстанда, суулуу суу бар, кассаң чыгат. Бул жерде кассаң дагы суу чыкпайт. Азыр бул жерден примерно 1 километр десем адашам, где-то 600-700 метрден насос менен тартып, асты жактан. Мына ал жактан сууду тартып, мынанын аркасында резервуар бар. Ошол резервуарга толтуруп алып туруп сууду. Анан кийин бул жака самотек менен мынантип эме берип суугарып атат. Капельный лента мененчи. Мына караңыздарчы, кандай гана мээнет. Ташыны терип, астыны ар биринин түбүгө мынантип тупрактан салып, кара тупрактан салып, зерикпей отургузуп чыккан. Мына кылам дегендер ушинтип аракет кылып атат. Сиздер дагы жер жок, андака мындака дебей аракет кылсаңыздар болот туугандар. Мына көктөп атат, бир жакшынан мына мөбө дагы алыптыр. Муну неме голландский сорт деген, бирок эмесини билбейбиз, энди дагы чоңойгондо дагы буюрса кийинки жылдары көрсөтөбүз сиздерге. Азырынча мына жерде где-то канча бир 6-7 сотикче эгиптир. Мына шлангадан бул жака чейин. Мына сетканын ичиге эгиптир. Бул да болсо бир эмгек да. Чоң эмгекти талап кылат. Ошондуктан сиздер дагы жер жок, мындай дебей аракет кылсаңыздар болот. Негизи мындаканы чынын айтсам мен биринчи жолу көрүп атам өзүм дагычы. Мен өзүм жашаган айылда бул өдөрагыда адырда. Мен дагы сиздерге окшоп эле интернеттен көргөм, мурда мындай нерселерди көргөмүн. Бирок өз көзүм менен биринчи жолу көрүп атам. Мына заманбап кылып кайракы жерге суу жок, эчте мындай повод таппай эле мынантип аракет кылып өзү отургузуптур бул акабыз. Алла разы болсун, береке берсин, түшүмүгө мээнетин актасын. Мына көрдүңүздөр, 50-тик неме менен түшүргөн шланганы. Мына өдөдөн түшүргөн дагы бияка давление менен өзү бияка карап берет. Ошентип эле сугарылып калат. Мына көрдүңүздөрбү? Кандай гана мээнет, кандай гана эмгек. Ошондуктан сиздер да кылыңыздар. Бул ягода боюнча неме клуб малина былтыр семинар өткөн. Ошондо катышканда Кыргызстан ягода боюнча номер 1 экспортер экен да. Ошого Кыргызстанда клубника, малина боюнча азыр бардык жерлерде массовый эгилип атат. Азыр бизде Кадамжайда 160, 165, 170 сом болуп атат. Былтыры 245 сом, 250 сомго чейин сатканбыз. Анан мурдакы жылы 300 сомго чыккан килограммычы. Бул фактически болгон ценалар да. Анан ар кайсыл региондо ар кандай болсо керек. Ошондуктан бул кылынган эмгектин эмеси кайтат үзүрү. Ошон үчүн кызыгыңыздар, кылыңыздар. Чет жерде жүрбөй келип ушундай иштерди кылыңыздар. Буюрса мен дагы чоңураак жерлер бар, буюрса кичине
иштери бар. Ошолор бүтсө, буюрса мен дагы массовый чоңураак эме кылып отургузам деген пландарым бар. Мына ушуну азыр мен дагы өзүм зерикпей келип, атайын көрүп, таң калып, баа берип дегендей. Анан өзүм дагы кызыгып, өзүм дагы мотивация алып атам да. Значит, кылса болот экен, адам кылган нерсени адам кылат депчи. Ошондуктан сиздер дагы кызыгыңыздар туугандар. Мына көрдүңүздөр, кандай кайракы жер, эчтеке жок, суу жок, таштак. Мына таштын терип чыккан. Мен өткөндө сурасам, зерикпей тырмооч менен тартып, грабилдеп таштарын терип чыгыптыр. Мына караңыздарчы, кандай мына эч таш жок. Зерикпей терип чыккан да. Мына караңыздарчы, кандай гана мээнет, Адам кылган нерсени адам кылат деп бекерден айтпайт. Ошондуктан мына чекесин тоскон, суу жок, насос менен алыстан алып келатат. Мен азыр сиздерге көрсөтөм каерден келгенин, аралыгын. Суудун канча аралыктап келгенин. Мына туугандар, бул баягы мен көрсөткөн жер бул жерде турат. Азыр мынабы айыл жак мына. Көрдүңүздөрбү? Кандай эмгектер. Булар дагы, нолор дагы турган бак. Биз досубузга караштуу болот, кошуналар дегендей. Ушул жерде бул Орозбеков айыл өкмөтү, Кадамжай району. Алыста көлгөн кайсыл жер дегендерге. Мына ошол теректердин астыдан ошол жерден эме келет, суу келет. Ошол жерде мынантип көмүп, мына сайдын ичимен шланга көмүп келген. 2 метр, 2,5 метр каздырып трактор менен. Каздырып, мындайга шланга тартып, өдөк алып чыккан. Мына дөңнүн астында, арка жагында 30 тонна, 40 тонналуу резервуар бар, бетондон. Ошол жерден сууду бул жака айдайт. Мына шланга көрүп турасыздарбы? Самочок менен эле өзү вазылдап чыгат. Мына ушундай туугандар. Бул жерди кылган эмгекти Саттаров, Алтынбек деген акабыз эмгек кылып, мээнет кылып, ушундай кылып атат. Биз ушулардан, ушундай агалардан үлгү алышыбыз керек. Мына ушундай кандай гана эмгекти. Мына көрдүңүздөр, канчалаган адыр жерлер жатат Кыргызстанда. Мына буга окшогон талаалар гектарлап, миңдеген гектарлап бар кайсы региондордо көп болуш керек. Ошондуктан сиздер дагы эмгек кылып кылсаңыздар болот. Мына көрдүңүздөрбү? Ушундай адырларга эле бактарды кылып, насостор менен эле, капельный менен кылып атат. Караңыздарчы, кандай гана мээнет. Мантип чекесин тосуп, зерикпей. Бул жерлерде биз мурда ойлобойт эдек, мындай болот деп. Кой багат эдек, мал багат эдек жаштыкта. Азыр эми мантип заман өнүгүп, мындай жерлер, жайыттар мындай пайдалуу жакка колдонулуп атат. Бул дагы бир жакшы нерсе деп ойлойм. Ошол сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Биздин каналга катталышты унутпаңыздар. Лайктан басып, өзүңүздөрдүн сунуш, ой пикирлериңиздер болсо билдирип койсоңуздар болот. Колдон келишинче биз дагы жооп беребиз. Дагы кандай видеолорду каалайсыздар, комментарийге жазып койсоңуздар, колдон келишинче тартышка аракет кылабыз. Ушундай биздин видео буюрса сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Ошондуктан биздин каналга дайыма көз салып, биздин каналды колдоп кубаттап туруңуздар. Караңыздарчы, Кыргызстан кандай жакшы, тоолуу, керемет жер. Салкын. Бизде салкын. Камар жок, баша жок. Кечээ салкын, азыр шамал болуп атат. Мына ушундай жерлерди жакшы кылып пайдалансак, чет жерде жүрбөй, ушул жерде эле акча кылсак болот. Негизи каалоо керек, эрк керек, эмгек керек. Болгону ошол. Саламатта калыңыздар. Видеонун сапаты үчүн ашыкча сүйлөп койгон болсом, сиздерден кечирим сураймын. Саламатта калыңыздар. Ушуну менен видеону жыйынтыктайбыз буюрса.